Қарқардаяр шалыптыр, мойнын жерге салыптыр, бұлдылсыздар шалыптыр, қарғадай бала жонында келе жататай торың ошондон отуз тұлпар соңундан. Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалуу драма театры 2006 жылы 6 апрелден баштап түптөлүп, мына быйыл 2026 жылга 20 жыл. Бала кезимден мектепке жаңы кадам коердон алдым, ошол 6 жашымда үйдө манас айтып, ушинтип манастын бала чагын айтып, ушинтип лира деген кружок бар болчу. Ошол жерден Раматылык Акбар Мырзалиев деген агайым бар болчу. Музыкант агай болчу. Ошол агай өзүнө тартып, бир жак Айштан болчу. Биздин үйгө такай барып турчу да. Айбектен чыгат. Айбек манас айт деп эле ушинтип айтып. Мектепти бүтүрдүм 2003 жылы. Андан шаарга кеттим. Турмуштун айынан ер жигиттин башына эмнелер гана келип, эмнелер гана кетпейт. Ошолордун баарысын көп нерсени басып өттүм. 2010 жылдары, 2011 жылы эле Соңкөл жергесинде 41 күн манас айтылган. Ошол жерге биздин Катышуучу болдуңуз. Бул жактан Айсулу Хажаева чалып шаарды болчумун. Баткен намысын коргоп, ушул жерге барып кел деди. Ошол жерде Соңкөлдө 41 күн, анын 25 күнү Соңкөлдө жатып манас айттык. Ошол жерден залкарларды көрдүм. Окош Мамбеталиевдер менен жолуктум. Назаркул абалар азыркы манасчылардын каймактары, Өрүсбай бар, Замир, Камил, ушулар баары, Кулмат, Дөөлөт Сыдыков, ушулар менен ошол жерде чогуу нан туз татып, ошол жерде манас айтып, ушинтип ошол жылдары ошол жерге бардым. Андан кийин эле Кайран Каркыра, ошол жерге Каркырага дейри бардым, Санташка, ушул өнөрдүн артынан. Анан эми ушул манас айтып жүрөсүң, анан артист болуп, баягы драманын тилинде артист болуп, драманын тилиндеги сөздөрдү жаттап, сахнага кай жылдан бери ойноп баштадыңыз? Сахнага Замир Сооронбаев агайыбыз келип, Достор деген спектакль койгон. Оюм болгон эмес, бир учурда мен ушинтип театрга келип актер болуп калам деген. Мен сахнадан кетпейм, мен манасчылыгымды өстүрүшүм керек, төбөм көрүнүш керек деген максат. Себеби мага атам дагы үйдө айта берчү да, үйдө отурсам атам Айбек китебиңди алгын деп ошол эме кылчубуз. Ушинтип мага бир себептен атам менен апам менин талантыма талант кошконго, мени баалап бактаганга өтө чоң салымдарын кошту. Талантка көңүл кошуп мамиле жасаган бул өзүңө өзүң чыккынчылык кылганың менен эле барабар. Бул себеби баягы өлкөнү өстүрөм десең, биринчи өзүңдөн башла дейт го. Ошон үчүн өзүңдү тарбиялашың керек. Адам качан өзүн тарбиялагандан кийин өзүнүн багытыны, өзүнүн жолун таап кетет да. Эгер өзүңдү тарбиялай албасаң, сен багытыңды дагы билбейсиң.